Бул татынакай кыздар Шоола бий тобунун бийчилери. Жаш жеткинчек кыздардан куралган бий тобу азыркы тапта жакшылык мааракелердин көркүн ачып келүүдө. Көпчүлүктүн көңүл борборунан түнөк тапкан аталган бий группасын 20 жаштагы Айдай Бекенова негиздеген. Айдайдын өзүнүн бийге болгон алгачкы кадамдары 8 жашында эле башталганын айтат. Биз той кылганбыз, үй бүлөбүз менен үй той бергенбиз. Анан бизге Роза этнографиялык бий тобу ансамбль келген. Алардын бийлегени мага аябай жаккан. Анан мен көрсө Айшенемдин группасы болот экен эле. Андан кийин мен аябай жактырып, эртеси күнү эле барып жазылгам бийге. Андан кийин бир жумадан кийин уже концерттерге, тойлорго чыгып бийлеп баштагам. Ал группада мен 8 жыл бийлегем. Тилекке каршы ал эжекем Бишкекке көчүп кеткен. Андан кийин мен Элиме деген бий тобуда бийлегем. Ал жакта 3-4 жыл бийлеп, мурдагы жылы октябрь айында өзүм группа түзгөм. 12 жылдан бери бийлеп талантын элге тартуулап келе жаткан Айдай учурда Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде интерьер дизайн адистиги боюнча 4-курста билим алууда. Сабактан сырткары хоббиси менен далек болуп келген каарманыбыз. Бий группасын ачууга болгон максатымды ишке ашырып, алгач Ош шаарындагы өзүм окуган Макаренко мектебиндеги бийге шоктуу кыздарды чогултуп топ түзгөм дейт. Мага дайыма эле айтышат эле группа ач деп, бирок ал кезде мен 17-18 жашта кичине кыз элем. Анан жоопкерчилиги аябай чоң болчу. Анан кийин мурдагы жылы өзүм Элимеден бий тобудан кеткенден кийин өзүм ачам деп даяр болуп калгам. Макаренко мектебинде мен өзүм ушул мектепти бүткөм 11 жылдан бери. Анан ушул мектепке келгенде кичинекей кыздарды көрүп калгам. Аябай бийге шыгы бар экенин мен байкап калгам. Ал кыздарды чакыргам. Чакырсам 15-20 чакты кыз келген башында. Андан кийин секин-секинден терилип 12 кыз калган. 12 кыз менен биз жарым жыл машыгып бийлеп жүргөнбүз. Андан кийин жарым жыл өткөндөн кийин дагы 30-40 окуучу келип мага азыр үйрөнүп тарбияланып атышат. Шоола бий тобунда 9 жаштан 15 жашка чейинки кыздар бийлешет. Группанын курамында жалпы 40ка жакын кыз бар. Ар биринин өзүнүн мүнөзүнө жараша мамиле кылам. Кичинекей кыздар менен иштешүү мага кыйынчылык жаратпайт. Бирок жоопкерчилиги бар деген каарманыбыз топтогу кыздар менен өзү жалгыз иш алып барат. Аларды бийге үйрөтүү, формаларын кароо, жүрүм-турумун көзөмөлдөө баары өзүнүн мойнунда. Мага эч оорчулугу жок. Негедир бардыгы эле айтат, бунун кичине кыздар менен кыйын болсо керек деп. Бирок мага булар өзүм бир туугандай сиңдилеримдей болуп калган. Ошого мага эч кыйыны жок. Анан бирок жоопкерчилиги аябай чоң. Ар бир баланын, ар бир ата-эненин баласын карап жүргөнү сложно. Бий менен алектенген кыздарда комплекс, тартынуу сапаттары жок болот. Өз оюн кенен билдирип, коомго жеңил аралашуусуна да шарт түзүлөт. Адамдар менен мамиле түзүүсү да алда канча оңой. Чыгармачылык алардын инсандык сапаттарынын өнүгүүсүнө мыкты шарт түзүп берет дейт Айдай Бекенова. Бийлеген бала, ал биз комплексный бала болуп эсептелет. Ал ачылып, бийлеп, өзүнүн арасындагы балдардан аябай айырмасы чоң болот. Анткени булар бийлегенде наслаждаются, открываются. Менин атым Айназ, мен 9га чыкканмын. Ушул мектеп Макаренкода окуймун. Мен 1 жыл мектеп тансыга барамын. Мен мектептен чыгып келатканда Айдай эжем чыгып тансыга барасың десе, кичинекей менен кызыкканмын. Мен кичинекейимден эле бийлейт элем, андан кийин мага бардыгы жагып, группага барам деле айта берет элем, андан кийин келип калдым. Менин атым Асила, мен 11 жаштамын. Мен номер 27 мектебинде окуймун. Мен өзү тансыга көптөн бери кызыгып аткан элем кичинекей кезимде. Мен тансыга барайын дегенде укам айтканда биздин тансыбызга барыңыз деп. Анан мен кызыгып барып 1 жылдан бери жүрдүм. Менин атым Айлин. Мен 9 жаштамын. Макаренко мектепте окуйм. Мектептен чыгып кетип аттык эле, подруга экөөбүз. Кетип атсак эле Айдай эжем тансыга келесиңерби деп калды. Анан кийин биз ошентип жазылып алдык. Учурда Шоола бий группасындагы кыздар кыргыз, орус, түрк, өзбек, жалпы эле дүйнө элдеринин бийлерин мыкты өздөштүрүшкөн. Келечекте дагы да изденүүнү токтотпойбуз деген каарманыбыз алдыда бий группасын дагы кеңейтип, чет мамлекеттердеги эл аралык сынактарга катышууну план кылып турган кези.
Айнура Маширап кызы, Самат Сайдамат уулу, Ары Отан көрсөтүүсү.